Жаңғырылып жатқан мектептердің ең көлөмдүүсү эле ушул тапта рухий мурастагы 700 орындык бул мектеп 3 блоктон жана 3 кабаттан турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул мектепти иштин аягына чыгаруу 2023-жылдын октябрь айына белгиленген, бирок бүгүнкү күндө бул мектепти болушунча эрте бүткөрүү аракеттери көрүлүп, иш кызуу жүрүп жатат. Ушул тапта спорттук блоктун, жер төлөөнүн, 1-2 блоктордун жана конференция залдын каркастарын куруу иштери аяктады. Ошондой эле жыйындар залынын плиталык жабуу жана 1-кабаттын кайчалаштарын бекемдөө иштери жүргүзүлүүдө. Буга катарлаш сырттагы санитардык түйүн жана ооткананын курулушу башталды. Ошондой эле спорттук блоктун фермаларын даярдоо боюнча иштери жүрүп жатат. Кечээден баштап мына бетон куюп, конференция зал менен спорт залды бүттүк. Эми дагы бир этаж калды, 3 этаж. Ошо менен каркастын стройкасы бүтөт. Кирпич каласкалар башталды. Жанагы сантехнический работалар да бүгүн уже башталып, завершение болуп атат. Рабочилар бүгүнкү жетиштүү. Материалдар полностью 100% уже готовность бар. 2005-жылы негизделген бул конушта мектептин жоктугунан балдар шаардын ар кайсы жерине барып окуганга аргасыз. Бүгүнкү күндө конушта 7000ге чукул адам жашап жатканын эске салсак, учурда орто эсеп менен 1350 орунду мектепке муктаждык бар. Мындан ары балдар өз конушундагы мектептен билим алып калышы үчүн Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди көрүп жатат. Курулуштардын бардыгы өзгөчө көзөмөлдө болуп иш жүрүп атат. Ошонун 15 мектептин ичинен биздин башкармалык тарабынан 7 мектеп курулуп атат. Каржылоо маселесинде азыркы ушул күнгө чейин эч кандай маселе жок. Бардык курулуш иштери өз убагында каржыланып атат. Республикалык бюджеттен биздин башка жалпы 1,5 миллиард акча бөлүнгөн. Анын ичинен 662 миллион 500 миң сом биздин башкармалыкка каралган. Бүгүнкү күндө толук каржылоо өз убагында жүрүп атат. Белгилей кетсек, ушул тапта курулуп жаткан бардык мектептерде айланасын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тосмолоо, жолдорду жана тротуарларды, ошондой эле балдар спорт аянтчаларын куруу иштери дагы кошо каралган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.